2021 жылдын 27 ноябрь күнү Сузак районунун аймагында балык уулап жүргөн жаран Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүнө телефон аркылуу билдирүү менен кайрылган. Ал өзүнүн телефон чалуусунда Сузак районунун аймагынан агып өткөн Көк Арт дарыясынын Арал айылынан агып өткөн жеринде 8-12 жаштар чамасындагы кыздын жансыз денеси, үстүндө кийимдери жок абалда жаткандыгын билдирген. Бул жерге Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын жана Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги тергөө ыкчам топтору окуя болгон жерге барышып, жансыз денеге сырттан кароо жүргүзгөн учурда денеде эч кандай жарааттары байкалбаган. Бул факты Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматтардын электрондук каттоо журналына алгач табылган өлүк болуп катталып, кийин Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 130 беренеси киши өлтүрүү менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Азыркы учурда бул кыздын жансыз дененин бул фактынын бетин ачуу максатында ар түрдүү версиялардагы иш мерчемдер түзүлүп, кылмыштын бетин ачуу максатында тиешелүү ыкчам кызматтар тарабынан тиешелүү иш чаралар жүргүзүлүп жатат.